24-iyun. Мен болгонуна ыраазымын. Кандай гана кырдаал болбосун, мен болгонуна ыраазы болууга үйрөнгөм. Жокчулукта да, молчулукта да жашай алам. Мен бардыгына үйрөнгөм. Ачкачылыкка да, токчулукка да, барга да жокко да көнгөм. Мага күч кубат берген Иса Машаяк аркылуу бардыгын кыла алам. Филиппиликтер 4-бөлүм 11-аяттан 13-аятка чейин. Кудайдын өз ырайымы менен күнүмдүк кам көрүүсү Павылга ачкачылыкта, токчулукта, молчулукта, жокчулукта же муктаж болгондо туруштук берүүгө мүмкүндүк берет. Мен бардыгын кыла алам деген чындыгында жөн эле айтылган сөз эмес. Машаяк аркылуу мен ачкачылыкка да, кыйынчылыкка да туруштук бере алам дегенди билдирет. Кудайдын бул таң каларлык убадасы Филиппиликтер 4-бөлүм 19-аятта да айтылган. Менин Кудайым силердин бардык кем карчыңарды Иса Машаяк аркылуу өзүнүн даңктуу байлыгы менен толуктайт. Филиппиликтер 4-бөлүм 11-12-аяттардын көз карашы менен алганда бардык муктаждыктарыңар деген эмнени билдирет? Бул Кудайдын даңкын чыгарган муктаждыктар деген маанини билдирет. Аларга ачкачылык жана башка бардык муктаждыктар кирет. Павылдын Филиппиликтерге болгон сүйүүсү анын Кудайдын өзү менен бактылуу болгондугунан жана Кудайдын келечектеги ырайымына болгон ишениминен келип чыккан. Ачкөздүктүн ишенимге карама каршы экендиги айдан ачык. Эгерде жүрөктөгү каалоолорубузду канааттандырууну башка нерселерден издеп жатсак, анда биз Машаяктагы ырахатты жоготобуз. Анткени ал канааттанууну Кудай гана толтурат. Ал бакытты Кудай гана берет. Бардык учурда бардык муктаждыгыбызды Кудай толуктайт деген анын убадасына ишенбестикке каршы күрөшүү, бул ачкөздүккө каршы күрөшүү дегенди билдирет. Жана мунун эч кандай катачылыгы жок. Бул Еврейлер 13-бөлүм 5-аятта ачык көрүнүп турат. Акчаны сүйүүдөн, ачкөздүктөн бошонуу жана Кудай менен рахаттануу жөнүндө мындай деп айтылат. Дүнүйөкор болбогула, колуңарда болгонуна ыраазы болгула. Анткени Кудай өзү сени калтырбайм жана таштабайм деп айткан. Бул чындык Кудайга жакпаган бардык каалоолорду ачкөздүктүн күчүн билдирет. Жүрөгүбүздө ачкөздүктүн бир аз көбөйгөнү сезген сайын ишенимдин куралдары менен куралданып, бүт күчүбүз менен күрөшүшүбүз керек.